Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Çeyrek kılım ötkürdük erkindike erkele Halga jılbay gelebиз başkalarda ertele Sayuz кезде barımız teң hukuktu bol çelek Baykedeyde bölünböy Baktılуу gün görçelek O baktılуулuk görçelek Азыр жашоо өзгөрдү, акчалуулар кеп айтат, баш бербей мени. Кайрымдуулук фондунун бул жолку сооп кербени Ош облусунун Каракулжа районунун Токтомамат Жээнбеков атындагы көчөсүнүн жашоочулары Апиева Эльмира Бөрүбаевна аттуу мекендешибиздин үй бүлөсүнүн суранычы менен алардын жашоо шартын көрүп келүү максатында алар менен кеңири пикир алышууга мүмкүнчүлүк болду. Kimge barın çeçim deb ayta Gelecekten korkomum kanday zaman gelatat Kayra titire Kaygırganın jer ayta Kaygırganın jer ayta Har bir atul başına karız düştü kaldaygan El görбөдү пайдасын çoңдор özü kaytargan Kayda ketken alakça izdebeyli saylardan Cindi dele tüşünö Suraş gerek baylardan Suraş gerek baylardan Zavod menen fabrika жиликтенип жок болду жыргап жүрөт сатка 18 август ошентип жайыбыз аяктап биз Ордулуу Ош шаарында сооп кербени долбоор келип отурган учурубуз ошондой күндөрдүн биринде бизге ушул үйдө баш калкалаган тагдыр таарынткан башында оор күндү өткөрүп жаткан бир үйдө 3 майып баш калкалап андан сырткары бала бакырасы менен 15 адам баш калкалап анысы аз келгенсип ушул жактагы айыл өкмөт жергиликтүү башкаруу ошол жактагы кызматкерлерден эч кандай жардам болбогондуктан акыр аягы бизге кайрылган. Биз колубуздан келишинче бул үй бүлөнүн акыбалы менен таанышып, сиздердин ортоңуздарда көпүрө гана болуп берүү милдетин алуу алдында турабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, ушул үй бүлөгө соопко илегишип калганга жетишиңиздер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.
Апиева Эльмиранын айтымына караганда, жаштайынан турмушунда тагдырдын татаал сыноосуна кабылып, өзүнүн ден соолугунун айынан далай кыйынчылык тартканы аз келгенсип, эмминтип оорунун азабын тарткан бир туугандарын дагы жанына калкалап, алардын бала чакасы болуп отуруп, бардыгы 15 адам бир үйдө баш калкалап келишет экен. Өзү 5 турамыз. 5 мен бөлөк квартира чыгып кеткенмин. Төртөө ушул жерде инвалид эже сиңдим бар. Укам бала чакасы, анан дагы бир менен кийин күйөөсү өлүп калган сиңдим бар. Ал өзүнүн иш издеп кетти эле. Анан эже сиңдилер мазмунга чыкты, азыр келип калат. Магазинде бир декан деген кетти эле. Анан айтсаңыз азыр бизге баягы 5 ай мурун коомчулукка ушундай шартыбыз өтө оор болчу. Адылак жолуна кайрылганбыз. Кайрылып анан үйүбүз азыр кичине жакшы болуп калды. Ремонттоо жүрдү. Айласыз болчу азыр ошо. Элдер кичине жардам колун чозуп, ошо менен азыр кичине тикеленип, Кудайга шүгүр жакшы болуп калдык. Анан атам өтүп кетти. Ооруйт эле. Атам барчу. Ошо эме көлүм отуруп калды, кичине жардам келди, Кудайга шүгүр келди эле. Ушунан үйдү кичине чала учуп ремонт кылып, анан кичине лечение кылдым эле, баары бир кайрылып дагы ооруп атам да. өзүңүзбү? Өзү жүрөгүмдө тешик бар. 2008-ден бери врачтар клапан салдыр дейт. Анан такыр эле ушу акчанын жоктугунан ар бир 21 күндө лечение кылып турам. Анан андан башка эчтеке кыла албай атам. Туугандарымдан мындай оорукчан өздөрү жардам көрсөтүп. Укам тамыры бияка чыгып кеткен, бутунанчы. Эми мындай эже. Бүгүнкү күндө жаратканчы берген дартына чыга берген болсо, биздин ошол баягы жалаң эле жакшы жактарыбыз эмес, ушундай жаман жактарыбыз да бар да. Себеби кечигип, жооп бере албай аткандыгыбыз, мунун баарын мен коомчулукка ачык эле айтып келем. Себеби бир фонд, бул мисалы же болбосо дегеле бир киши коомчулукта бир эле сиздер кайрылып аткан жоксуздар. Сиздерге ошкон үй бүлөлөр бүгүнкү күндө жүздөп эмес, миңдеп саналат да. Эми анын баарына чынында мен алым жетпей экен. Ошо алып жетпей аткандыктан убактан пайдаланып мен дагы ушул кайрылуудан дагы мен дагы ушул сиз айткандай эле мен дагы кайрылгам да. Мисалы ушул эле жерде Көмүскөдө турган үй бүлө, мисалы биз коомчулукка менин колуман эмне келет эже? Мен бүгүнкү күндө эч ким деле эмесмин, мен өзүм негизи эч ким деле эмесмин да. Мен жөн эле кыргыздын карапайым жигитимин эжеке. Мен эл шайлаган депутат эмесмин. Мен министр да эмесмин да. Мен ушул жерден дагы ушул нерсени баса белип айтып койгум келет. Анткени сиздики өтө туура. Баягы телефон чалсаңыз ала албай аткандыгым, жана жооп бере албай аткандыгым, мына урматтуу мекендештер, элибизде, журтубузда бизге болгон жакшы каалоо тилегилери бар. Анан капачылыктар да бар. Бул капачылыктарды мен чындыгында өзүмдүн кемчилигимди мойнума алган жигитмин. Мен ушул жерден туруп бир эле бул үй бүлөдөн эмес, мен бүтүндөй көптөгөн ошондой кайрылып аткан бир туугандардан мен кечирим сурайм үй бүлөлөрдөн. Себеби бар бул нерсенин. Анткени мен ашыкча же бүгүнкү күндө жыйып алган олигарх эмесмин. Же болбосо мен шайланган депутат же министр дагы эмесмин. Мен жөн эле бир карапайым жигитмин. Колумдан эчтеке келбеген. Болгону менин колуман эмне келет? Келем, мына эжекемди карагылачы. Бул эжекебиз үй бүлөсү менен кыйналып атыптыр. Эгерде адамгерчилигибиз болсо, ушул үй бүлөгө колубуздан келишинче колдоо кылып коелучу. Балким жашоосун жакшы жакка өзгөрүшүнө себеп болойлу деп айтып, чакырык кылып, анан өзүңүздөрдүн эле реквизиттериңизди, телефондоруңуздарды тиркеп берип коюштук мен колуман келет эже. Ошону кылып койгонго да жете албай атам. Бүгүн өтө көп кайрылуучу. Жүрөгүм ооруйт кээде. Мисалы азырнаки сиз билесизби, саатына кечки саатына 10дон өттү. Биз кайра азыр Ошко баргыча 2 саатка жол жүрөбүз. Ошо менен түндөп жол жүрөбүз да. Ушундай жагдайлар бар. Электр телеканал эметип ошол биздин кийим-кече маселелери, андан тышкары продуктовый маселеңиз болсо, ошол эле Казакстандагы биздин мекендештер бар, ошол Бакыт байке, Гүлдан эже, ошол эжекелерибиз дагы колунан келишинче колдоо көрсөтүшкө бизге сөз беришти. Алар сөз берип биз менен чогуу кызматташып келишет. Кудай буйрса. Анан негизгиси мен түшүндүм эжеке. Кыскасы сиздин үй бүлөдө ден соолук маселесин жагдайды жакшыртыш керек экен, сиздин ошол мисалы бүгүн мен эми сизге да айтсам баягы сизге катыраак тийип калбасын. Бүгүн бул ачуу чындыктар негизи өз ордун табыш керек. Бүгүн мынтип эле коомчулукка кайрыла калып, өзүнүн кызыкчылыгына көрө пайда таап кеткендер да көп да. Ошон үчүн эжеке тастыкталган документтер болушу керек. Биз азыр сиздин ошол документтерди карап, эжеке сиз чыныгы муктажсызбы чындыгында?
Бул үй бүлөдө действительно ошондой жанагындай 3 майып жашап атат, муктаж үй бүлө деп атабыз экөө. Эки бир тууганыбыз чындыгында ушундай оор акыбалдабы деп ошону баягы минут канча бир көр деп биз бүт анализдеп тактап коомчулукка чыгарарда дагы жет өлчөп бүт жагын тарабын карап алып туруп анан чыгарып атабыз. Биз элди журтту да алдап албайлы. Бир сиз мени алдап коюшуңуз жеңил. Бир мен сизди алдап коюшум жеңил. Бирок бүтүндөй элди алдап койбойлу деп анан ошон үчүн келип отурабыз да. Кудай буйрса. Анан азыр эгер бир туугандар келсе, нетсеңиз? Бир туугандар келдими? Келди. Çeyrek kılım ötkürdük erkindike erkelep Alga жылбай келебиz başkalarda ertelep Sayuz кезде barımız teң укуктуу болчу элек Байкедейде бөлүнбөй бактылуу күн көрчү элек О бактылуулук көрчү элек Азыр жашоо өзгөрдү, акчалуулар кеп айтат, баш бербеймин эч кимге, баарын чечем деп айтат. Келечектен коркомун, кандай заман келатат, кайра тетире, кайгырганын жер айтат, кайгырганын жер айтат. Ар бир атул башына карыз түштү калдайган эл көрбөдү пайдасын чоңдор өзү кайтарган кайда кеткен ал акча Бир үй бүлөдө 15 адам жашайт деген маалыматты сиздерге жеткизип жананы тастыктоо үчүн бардык үйдө жашаган үй мүчөлөрүн бул жака бир жака кирүүнү суранганыбызда айрымдары уялып киргилери да келбей турду. Келиңиздер. Урматтуу мекендештер, биз бул үй бүлөдө азырына келбит. Мендерин карап чыгып, колдон келишинче чындыгында акыбал кандай экендигин тастыктаган документтерине чейин карап, бүгүн ушундай эмедебиз бүгүнкү күндө. Деги эле баштан эле, анан бирок үчүнчү дагы кичине эмелерди дагы курчу мекендештер бар, ошол эмесине бир дарыңызга эми бир мекемеде бир дарыңызга жарап калат, Сен эме кылыңыз. Биз эми коомчулукка чакырык кылып, мына урматтуу мекендештер, бул үй бүлө кыйынчылык менен жетпеген жашоонун азабын тартып келаткан Ошо облусунун Карагулжа районундагы бул үй бүлөнүн абалын жакындан көрүп, таанышып, фонддун жетекчиси Азамат Байматов фонддун атынан бир аз акча каражатын берип, ошондой эле көпчүлүк алдында кайрылуу сөзүн айтты. Мына урматтуу мекендештер, мына биздин бүгүнкү келген сооптуу ушул сапарыбыз сооп кербени бүгүн алыскы айтылуу биздин Ош шаарынын Карагулжа районунун мына ушул Жээнбеков көчөсүндө турабыз. Мен ушул жерде туруп, бир үй бүлөдөгү мындай оор кыйналган муктаж үй бүлөлөр бүгүн жүрөк оотарлык абалда отурат. Кичинекейликтенки келечек муун жакшы тарбияда өссүн деген ойду ойлогон жакшы асыл жандар. Менин кайрылуум ошол, Кудай буйруса, бул бир үй бүлөдө 15 үй бүлө жашайт экен. 15 үй бүлө жашайт экен. Эми 15 жаран бир үйдө жашаштыгын сиз жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерде колубуздан келишинче үй бүлөгө келишинче колдоо көрсөтөлү. Жана дагы мен биздин ажообуз болгон атабыз, жол башчыбыз Сооронбай Шариповичке жана Асылбек Шариповичке мен кайрылат элем. Мына ушундай үй бүлөнү сиздердин биз айрымдарда ошол эле атанын аты коюлган Жээнбеков көчөсүндө турабыз. Ушул үйгө колуңуздардан келишинче жашоосун жакшы жакка өзгөрүшүнө себеп болуш үчүн жөн гана турак жай. 2 бөлмөлүү турак жай болсо дагы жакшы болот эле деген өтүнүчүн
орундатып коесуздар деген чоң үмүттөмүн. Кудай буюрса карапайым эл дагы канчалаган үйлөрдү салып берип, бүгүн аракеттер жүрүп келет. Анын катарында сиздер да барсыздар, Кудай буюрса. Мен ойлойм, бул кайрылуу эч убакта бир жоопсуз калбайт деп ойлойм. Кудай буюрса Аллах өзү жардам берген болсун. Дагы бир ирет саламатсыздарбы, ардактуу Кайрымдуу каналынын жалпы көрөрмандары. Биз сооп кербени долбоору Ош жергесине келип түшкөндүгү тууралуу сиздерге маалымат бергенбиз. Бүгүн ошол күтүүсүз жерден бизге байланышка чыгып, Каракулжа жергесинин тургундары ошондой бүгүнкү күндө оор турмушту башынан кечирип жаткан бир туугандарыбыз менен байланышып, ушул сооп кербенин ушул үйдөн баштаганын турабыз. Бул кийимдер бизден эмес, сиздердин аманатыңыздар өз даректерине жетти. Эгерде кимде-ким ушул кийимди жөнөткөн болсо, ушундай сооптуу иштерге бел байлаган болсо, Аллах соопторуңуздарды кабыл кылсын. Ушул бүгүнкү бизге бериле турган батанын баардыгы даректерине жетсин. Бул жакта 10 адамга кийим алып келдик. Биринчи улуулаштырып бере берели, Кана? ар бириңиздер кийимдериңиздер. Келсе. Бул мындай көйнөк экен. Бул сизге туура келеби? Ошон кийип келсеңер эт анан. Жакшынакай болобу? Кийип туруп кетсеңиздер. Сонун. Бул болсо, бул жакта эркек бала жүргөн, Кичинекей бала бар беле? Кичинекей эркек бала жүрдү эле. Жок, мынага берип коерсуң. Анда. Чөйчөгө. Азыр өзүнүн дареги бар, анда бул туура кетсин. Биз ушу эркек балалар деп эле элестеп атабыз. Ал чөйчөгө мякта мындай кийим бар. Так, бул кимдики экен? Айданеке экен, э? Айданеке берчи кана. Кана? Кана Айданеке кийчи, ошону кийсең. Калчыгына. Кана кийчи. Кийсең. Айданек. Кана? Кана Айденек. Оба. Айдана үчүн тигилген окшойт. Кана? Айденек. Бияқты. Бияқты сал. Ана. Во. Айданек, бул сенин размериң турбайбы? Кана? Мынакей. Мына бул кийинки көйнөк, бул кичинекей лялечкага. Лялечкага туура келет экен. Исправно сапер. Өзү билет экен да. Сонун кийип алды го бул. Анан кийин бул ушунда жактында күн сууктап келе жатат. Сыякка Бул курточка. Кел ушу сага чак кел. Кел, тур. Кир кийип ал, кана. Жалаң назик адамдар жашайт экен. Баардыгы уялат экен. Кана. О, Кана? бул эме турбайбы? Атайын өзүнүн эме модасында экен азыр, э? Өңү да сонун экен, өзүнө жарашкан. Красавица. О, Уже бир кийим дайыр буюрса. эме эч ким калбасын, баарын айтыңыздар. Капшону да бар экен да? Ага боласың. Ой. Кичинекей кызым бар. Белине да кана? Белине мындай куру бар экен. Куру да бар экен да. Керемет экен да, керемет. Анаки. Мынаки, карачы. Вообще принцесса. Эми бул курточка бар экен. Кимге? 2X. Бул Сизге эжеке чап келеби? Сиз кеткен. бул эжекегечи, бул эжекеге. Эң улууга бериңиздер, мен келбейм. Жок, эжеге да бар да тиякта. Бар. Бар. Могу Жөн мен Ал кызга көйнөктү эмне болуп кийип койгонсуң? Көрдүңүзбү? канаки. Алдыгы да, Жакшы болуп кайткан мынаки. үстүнө лентине Жакшы экен мына, өзүнө чак экен размери, э? Жакшы болду. эчке муну кийип көрүп келиңиз. ошол улуу мен киймесең кийбейм. Рахмат эже, сыйырматыңызга рахмат. Кана? Жок. Чапчак Кана? Бери карап койсоңузчу эжеке.
Же чак бекен ушул эжеге? Ооба. Кана? Келиңиз уялбай эле карай бериңиз. Жакта жалаңызбыз да бар. Уялсактар да. Мынакей ырдап атат. Ойноп кийер мени ырдап калды, карачы. Жойжо. Ай, молодец. Болчу. Мен бул эжеке сизге болду ошондо, баардык. Эжем өздөчү. Ayıp koygan gibi. Мына эжеке үстүңүзгө бул башка. Эжекеге? Сиз ушуну Ayıp. кийип көрөсүзбү? Анда мындай эле эмете бериңиз анда. Эжекем өзүнө. Жана уктуп атат деп этсизби? Ушу балдар ойгонгондо аларды эмет калбасын. Могу кичике кыз алган жок эчтеке? Билбейм. Бекада го. Жакка эч ким калбасын. Калыстык менен. Могу көйлөк кайсын сычак буга. Бычак келет го, чоюлат да. Анда ушундай эле эметип коелу, кана. Бул кичинекей бар го да. Мойди сизге жана. Сизге окшошпой калбайт эле. Морек сиздин фигураңызга да кичине. Байракты, желекти же бийикке желбирете турган жигит болчу, үкөм. Бекем, Кудай буйруса. Келбейбиз, билебиз. Кудай буйруса, баарына эме экен, жакшы. Алла разы болсун. Капа эмессиздерби? Жок, мен капа болбойм. Жерде Кудайым колдосун, жолуңуздар ачык болсун, бизди сыйласаңыздар, сиздерди Кудай сыйласын. Кудай бакыр. Колдоого муктаж оор турмушту баштарынан кечирип жаткан бул үй бүлөнүн жашап турган турагын аз да болсо жакшыртып берүү максатында биринекин каражат топтоп жардам берген жакындары, жердештеринин салымы болгонун билдиришти. Оорубасын. Ошо ар ким өзүнүн агарып көгөрүп, тынч болуп, ошо кыргыз элим тынч болуп, ошо ар дайым тынч болуп жүрөбүз. Кудай кабыл кылсын. Кудай кабыл кылсын. Мода кууп жаштарың билим калды окулбай, сериал көрүп чоң эле байпак калды токулбай. Жемиш келип Кытайдан жерлер калды чокулбай, балдар калды төрөлбөй, элдин саны кошулбай, элдин саны кошулбай. Мен өткөндө көрдүм эле да, могулардын баарынчы. Ушул жактын баары жараксыз болуп, могу жакта суу менен өтүп жакка кирип, кыскасы аябай бир кыйын да, кырдаалы кыйын эми. Негизи эле үй бүлө эмес. Эми ушул жерде колдон келишинче бир аракет жүргүзсөм, мына жактан суу кирет деп. Ошо жасалып турду. Могу жерден кышында деле кирет, могуданчы, мына кар мыякка толук кетпейт, могу. Быйыл кышта деле кирет, могулчу. Анткени могу жерде эме жок экен. Уклон жок дейт, мыяктан түз эле алып келиш керек болчу да, биякачы. Эртең ошо байке менен жолугабыз да, ошого дагы эскеп. Азыр могу жерде могул мындай турбайбы, барашный типтен моундай эле могул бөлүк истелип экен да. Мына ушул эле жерде. Мына бияга канча метр? 3 чукка дейм. Мына жерем кичине киришкен да. Азыр могу кире бериштен, үйдүн кире бериши. Мына урматтуу мекендештер, бул үйдүн кире бериши. Мына азыр могу жерде бул үстүнөн тамган суу бизге келген ошол видеолордо булар жаңыртып элек болчу, азыр дагы кайрымдуу мекендештер келип бир эмесин жасап коюпту, бирок ошончо дагы бул толук немеге жооп бере албайт. Эгер кышында кар жаса, кар агып түшпөй эле кайра бияка түшө турган болуп калат экен да. Эми ошон үчүн бул жерде чындыгында кичине биздин аракетибиз керек экен. Могу жерлердин баары жаштап калып туруп, эми бул жерде биздин Кыргызстанда жана Ордолу Оштун мындай чок ортосунда мына ушундай жагдайда биздин мекендештер жашап жатат. Биз алыскы тиги мындай айтпасак дагы эми жүрөк ортарлык, эми
сөз жок. Сүйлөйүн десең сөз таппайсың. Мондай кырдаал кыйын негизи. Бирок келгиле кайдыгер карабайлы. Кыргыз эч убакта мындай кыйынчылыкта таштаган эмес. Биз таштабаш керек. Аракет кылыш керек. Ошентип бардык тарабынан колдоого муктаж болуп отурган чоң үй бүлөгө кайрымдуулук фонду тарабынан алыскы чет жактарда иштеп жүргөн мекендештерибиздин аманат катары жөнөткөн кийим-кечектеринен ылайыктап белек катары беришип, андан аркы иш сапары Ордолуу Ошту көздөй улантылды. Түнкү саат 11-ден өттү. Биз ушул үй бүлөнүн акыбалы менен таанышып, кайра Ошту көздөй сапар тарткан жаткан учурубуз. 18 август 2009 жылы. Мейли жаштырууга. Рахмат. Рахмат.